Assalamu alaikum, урматтуу Сузак News каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен Дастан Хамдамов. Бүгүнкү темабыз умра сапары боюнча болот. Андыктан бул видеону акырына чейин көрсөңүз, сиздер умрага кантип барса болот, кандай жолдор менен барса болот, кандай документтер кетет, кандай жаштагылар барса болот, дагы ушул боюнча толук маалыматтарды алсаңыз болот. Бүгүн атайын бул маалыматтарды толук угуш үчүн биз Хиджама Ат-Таква борборунун жетекчиси Матанов Хабибулла экебизди конокко чакырдык. Анда эмесе өзүңүз жөнүңүздө бир кыскача маалымат берип өтсөңүз көрүүчүлөрүбүзгө. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmattуу көрөрмөндөр. Мен Матанов Хабибулла Абдуллажанович. Ошол Жалал Абад шаарынын Сузак районунда азыркы күндө мен Сузактын центринде Хиджама борборунун жетекчиси катарында иш алып баратам. Ушул менен бирге биз азыркы күндө умра сапарына алып баруу иштерини жолго койдук. Өзүңүздөр билгендей эле умра сапарына ушул 2 жылдан бери жолдор жабык болчу. Кудайга шүгүр, азыр жолдор ачылып, баардыгы умра сапарга аттанып атат. Хабибулла аке, бизге ушул көрүүчүлөрүбүзгө бизге кыскача маалымат берсеңиз, ушул умра сапары динибизде кандай амал болуп эсептелинет? Ал адам ошо өмүрү давамында бир жолу умра кылуу, ал суннат маккеде кирет. Умра бул ошол Байтуллахты зиярат кылуу эсептелет. Шу менен бирге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте, «Ал-умрату илал умрати каффаратун лима байнахума». Умрадан умрага чейин болгон кичик күнөөлөр бардыгы кечирилет дейт. Ал кандай? Мисалы айта турган болсок, мен бийил умрага бара турган болсом, анан кийин 1 жыл өткөрүп или ошо 5 жыл, 10 жыл өткөрүп бир бара турган болсом, шу аралыктагы барча кичик күнөөлөр кечирилет дейт. Рахмат. Сиз айтып өтсөңүз, бул умрага баруу үчүн ошол эгер ушул жерде барам дегендер болсо, кандай документтер керек болот, ошол боюнча айтсаңыз? Умрага баруу үчүн загран паспорт керек болот. Анан кийин ID карт, кичине паспорттун копиясы керек болот. Анан ошо сүрөткө түшүш керек болот. Дагы ошо вакцина алган ошо эмденгелүү кубологу керек болот. Бул эркек аялдар үчүн эле бирдей документ кетет да? Ооба, бирдей эле болот. Анан баарыбызга кызыктуу болуп атат да, мисалы эми умра сапары канча күндүк болот, анан ал жерде эмнелер кылат, кандай зыяраттар болот, ошолор боюнча деле бизге кыскача маалымат берип өтсөңүз. Эми азыр биз ошол кеңири түшүндүрө турган болсок, убактыбыз дагы жетпейт. Ошентип, ошол себептен мен кичине кылып, ошо кыска кылып түшүндүрүп өтүп кетем. Умра сапары 15 күн давам этет. 5 күн ошо Мадина Мунавварада болот. Анан кийин калган 10 күн Макка Мукаррамада болот. Дагы ушу менен бирге биз ошо зиярат кыла турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүргөн ошо жерлерди бир зиярат кылабыз буюрса. Анан азыр мурда сапарлар Бишкек аэропортунан болчу, азыр кандай болуп калды? Азыр анча жеңилчилик болду, алхамдулилlah. Азыр күндө Оштон прямой дагы учуп атат. Же болбосо ошо Ош менен Кувейт, анан кийин Жиддеге учуп атат. Алхамдулилlah, ошо алдыңлары ошо Бишкекке барат элек. Анан кийин Бишкектен Дубай, анан ошо Жидда кылып учурат эле. Азыр күндө алхамдулилlah ошо карантинден кийин анча жолдор ачылып, жеңилчилик болуп калды. Эми ушунун баары кызык болуп баратат. Эми баарынан деле бунун акчасы кызык болуп атат да. Бунун акчасы канча сом, канча доллар, анан ичине эмнелерди камтыйт, ошол боюнча деле айтып өтсөңүз.
Азыр күндө ошо акчасы $1300 болуп атат. Анын ичине ошо бардык транспорттар, анан кийин ошо авиабилеттер, ошо 2 кишиге масталган мейманканалар кирет дагы. Ошо анан кийин ошо зыярат кылына турган жерлерге алып барылат. Ошо бар жогу ошо $1300 ичине кирип кетет. Мына достор, колдон келгенче сиздерге умра сапары боюнча маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Эгер дагы да суроолоруңуздар болсо, биз байланыш номерлерин калтырабыз. Номерлерге байланышып, бардык суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Анан ошол эстен чыгарбаңыздар, биздин каналыбыздын атынан кайрылсаңыздар, сиздерге скидкалар менен болот. Ушундай тажрыйбалуу дагы араб тилин билген Хабибулла акебизге деле ийгилик каалап, сиздер менен ушундай умра сапарына Хабибулла аке менен чогуу барыңыздарды сунуштайм. Ушул умра сапарына барыштык баарыбызга насип кылсын. Кудай буйрса, Аллахым ошол жерлерге бизди да чакырып, ошол жерде конок кылсын. Урматтуу достор, биздин каналыбызды күзөтүп жүрүңүздөр. Дагы да ушундай жакшы видеолорду иштеп чыгарабыз. Андыктан саламатта болуңуздар.